Поезд А шаарынан Б шаарына саат 8:42-де А шаарынан чыгат. Кийинки күнү Б шаарында 11:18-де болот. Поезд канча саат жол жүрдү? Демек, поезд А шаарынан Б шаарына Б шаарында 11:18-де болот. 8:42-де чыгат. Демек, А шаарынан Б шаарына кийинки саатыбыз 9:00. 9:00. Бул 12 сааттык аралык. 11 saat 11:00. Демек, 8:42-ден 9-га чейинки 18 минутта кошулган 12 саат кошулган 9-дан 11-ге чейинки 2 саат жана кошулган 11-ден 18-ге чейин 18 минутта. Демек, барабар сааттарыбызды өзүнчө кошобуз. 14 саат жана 18 кошулган 18 бул минутабыз. Демек, 14 саат жана 36 минутта поезд жол жүрөт. Жолубуз 14 саат жана 36 минут.